Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү адам жана коом сабагынан 9-класстар үчүн 4-чейректин 1 темасын баштоого уруксат эткиле. Темабыз болсо жаран бийлик, демократия. Жаран бийлик, демократия жөнүндө силер коомчулукта көп эле угуп жүргөндүрсүңөр. Бирок биз ушул жылы силер жаран бийлик, демократия жөнүндө балким алгачкылардан болуп угуп жүргөндөр бар. Бүгүн ушул 3 түшүнүк боюнча жооп табабыз, бирге ойлонобуз жана сабагыбызды ушул темалар коштомокчу. Сабактын максаты менен тааныштырып кетсем, жарандык, бийлик, саясий режимдер, демократия деген түшүнүктөргө ээ болобуз. Жарандык, саясат, бийлик, авторитаризм, тоталитаризм, демократия деген дагы жаңы түшүнүктөр менен иштейбиз. Мисалы, эң алгач эле ушул теманы биз жарандык деген сөздөн баштап көрсөк, бул жарандык деген эмне? Жаран деген сөз бул негизи атуу дегенди түшүндүрөт. Жарандык дептериңер болсо жазып алсаңар да болот, балдар. Жарандык бул атуулук деген түшүнүктү берет. Атуулук деген бул адамдын кайсы мамлекетке тиешелүү экендиги. Мисалы, биз мынтип коебуз го, сен кайсы өлкөнүн жаранысың деп сурайбыз, бирөө менен таанышканда же болбосо бир жаран атуу башка жактан келсе, кайсы мамлекеттин атуулусуң деп сурайбыз. Эми мамлекет өз атуулдарына укуктарын коргоо жагын камсыз кылат. Кыргызстанда мисалы баардык атуулдардын укуктарын Кыргыз Республикасынын конституциясы гарантиялайт. Алар мамлекеттик коомдук турмуштун баардык тармактарында эмгектенүүгө жана ошондой эле баардык тармактарында эмгектенүүгө укуктуу, ошондой эле конституцияда белгиленген милдеттерди аткарууга тийиш. Дагы биз саясат деген эмне деген түшүнүккө дагы ээ болушубуз керек да, себеби жарандар азыркы учурда мисалы саясатта момундай деп атат, саясатта момундай проблемалар көтөрүлүп чыкты, момундай деп көз карашта болуп атат деген дагы коомчулукта кезиктирип калабыз. Саясат деген эмне? Мисалы, саясат бул социалдык топтор ортосундагы мамилелер менен байланышып, негизги максаты бийликти жеңип алып, кармоо жана пайдалануучу ишмердик чөйрө болуп эсептелет. Ал эми бийлик башкаруу же буйруу менен бирөөнүн аракетин өз эркине баш ийдирүүгө мүмкүндүгү бар бедел, укук, күч деп койсок болот. Бул бир канча бийликке бөлүнөт экен: экономикалык, саясий, мамлекеттик жана үй бүлөлүк болуп. Мисалы, ушул саясий бийликтин эмнеси, өзгөчөлүгү эмнеде десек, анда бул мамлекеттин күчүнө таянат экен. Мисалы, саясаттын негизги максаты эмне? Саясаттын негизги максаты бийлик. Активдүү социалдык топтун өкүлдөрү кимдер булар? Булар партиялар. Ал эми өкмөттүн же бийликке бир өзлөрүнүн көз карашы менен чыккан дагы өкүлчүлүктөр бар. Мисалы, өкмөттүн же бийликте турган партиянын жүргүзгөн саясатына каршы өз көз карашы жана саясатын билдирген бул оппозициячылар десек дагы болот. Бир канча партиянын ишмердүүлүгү бул көп партиялуулук болуп эсептелет. Ал эми мисалы силер кандай партияларды билесиңер? Партиялар абдан көп. Мисалы, Кыргызстанда азыр регистрациядан өткөнү дагы, өтпөгөнү дагы бар. Өткөндөрү мисалы азыр 190дон ашты деп маалыматтар бар. Мисалы, ар кандай болушу мүмкүн, аталыш ар кандай, өзлөрүнүн платформасы да ар кандай болушу мүмкүн. Ата мекен, СТПК, КЛДП жана башка. Ошондой эле учурда биз жаран деп атабыз, бирок жаран дегенде биз ошол адамдын кадыр баркы дагы, бул кадыр барк деген эмне деген түшүнүккө ээ болсок, кадыр барк бул аброй.
өзүн өзү жана башка инсандын аброюн сыйлоону түшүндүргөн адеп ахлактык түшүнүк. Себеби мындай да, бизде мамлекетте атайын бир конституцияда каралган ченемдер менен жашайбыз да, ар бир жаран. Ал эми адамдын кадыры барго, бул эмне менен байланыштуу экен? Бул адамдын өзүнүн адеби же болбосо өзүн өзү сыйлоосу, ушундай бир инсандын аброюн сыйлоону түшүндүргөн адеп ахлак болуп эсептелет. Ошондой эле биз саясий режимдерге дагы токтоло кетсек, бул жакта саясий режим деген эмне? Негизги ар бир мамлекеттин өзүнүн саясий режими бар да. Мисалы, бизде азыр Кыргызстанда билесиңер балдар, демократиялык режим орноп турат. Азыр биз ошол негизи эле дүйнө жүзүндө канча саясий режим бар экенин карап өтөлүк. Саясий режим бул конституциялык укук илиминде коомдогу саясий бийликти жүзөгө ашыруу ыкмаларынын, жолдорунун, тариздеринин тутумун билдирүүчү түшүнүктү билдирет экен. Мисалы, биринчи биздин режимди карап өтсөк, авторитаризм — бул жеке бийлик. Бул мисалы айрым мамлекеттерде бар, ушул авторитардык система менен да жашагандар. Мисалы, авторитаризм саясий бийлик тартибинин бир түрү болуп эсептелип, кандайдыр бир даражада жарандардын саясий эркиндигин, баарынан мурда оппозициячыл уюмдар менен башка сөздүн эркин иш аракетин чектеген негизги баардык десек да болот, же төбөлдөр тобуна топтолгон түзүлүш болуп эсептелет экен. Ал эми тоталитаризм, биз буга чейин дагы тоталитардык системаны, Совет доорундагы тоталитардык система деген дагы биз Кыргызстан тарыхынан карап өттүк эле. Мына ошол темалар менен дагы биз байланыштырсак болот да. Мисалы, тоталитардык системада бунда жалгыз эле бир адамга баш ийишет, билесиңер. Бүтүн, толук дегенди түшүндүрөт. Мамлекеттин үстөмдүк кылуучу бир формасы тоталитардык мамилелерди түзөт. Коомдун баардык жашоо тармагынын үстүнөн бүтүндөй көзөмөл жүргүзүшү менен мүнөздөлөт. Жана бийликте бир гана адам турат. Демократиялык режим бул үчүнчү режимдин бири болуп эсептелет. Азыркы күндө Кыргызстан ушул режим менен жашап жатабыз. Бул демократиялык режим бийликтин бөлүнүшү жана легитимдүүлүгү менен айырмаланып, саясий плюрализм жана негизги адам укуктарынын эркиндиктеринин сакталышы мүнөздүү. Бул жакта толугу менен адамдын укуктары, эркиндиктери сакталат. Жалпы баягы демократия жөнүндө түшүнүк ала турган болсо, демократтык режим же болбосо демократия түшүнүгү бул саясий режимдин бир түрү болуп эсептелип, ага бийликтин бөлүнүшү жана легитимдүүлүгү, негизги адам укуктарынын, эркиндиктеринин сакталышы мүнөздүү. Демократтык коомдо өкүлчүлүк демократия дайыма тикелей демократиядан кийин турат. Коомчулуктун ою дайыма изилденет жана эске алынат. Ошондой эле мамлекеттик бийликтин өкүлчүлүк органдары жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу эл тарабынан жалпыга бирдей түз шайлоолордо жашыруун добуш берүү жолу менен шайланат. Шайлоолор саясий партиялардын атаандаштыгынын башкы аренасына айланат. Ал эми өкүлчүлүк органдары тарабынан колдоо болгондо гана тигил же бул партия өз саясатын жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ошондой эле демократтык режимде учурунда мыйзам чыгаруучу бийлик жана аткаруучу бийлик жана сот бийлиги биринен бири бөлүнүп турат. Мамлекеттик бийликтин тигил же бул бутагы өзүнө көп полномочияларды дейбизби, өзүнө көп милдеттерди десек болот, топтоп албаш үчүн да. Адам укугу жана эркиндиги эң жогорку баалуулук катары каралып, алардын кепилдикке алуу мамлекеттин башкы социалдык саясий функцияларына дагы айланат. Балдар, ушул түшүнүктөрдү дагы өзүңөр тетрадьыңарга жазып алып, кайрадан өзүңөр карап, шашпай да изилдеп, мындай талдап чыксаңар болот. Негизи демократия түшүнүгү биз азыр Кыргызстандагы окуучуларга, коомчулукка кеңири таанылган түшүнүк десек болот да. Ошондой эле демократиянын принциптери дагы бир канча принциптерден турат. Мисалы, биринчи кезекте бул элдик бийлик. Эл бийликтин бутагы болуп эсептелип, бийлик эл тарабынан
тикелей же өкүлчүлүк формасында ишке ашырылат. Кеңири тараганы өкүлчүлүк формасындагы принцип ага ылайык жарандар мыйзам чыгаруучу бийликти да жана аткаруучу бийликти да шайлашат. Демократтык принциптин кийинкиси чечимдерди көпчүлүк добуш менен кабыл алынышы. Мындан азчылыктын укугун коргоо принциби келип чыгат. Ал эми азчылык оппозиция түзүү укугуна ээ болууга тийиш. Ошондой эле жарандардын саясий, социалдык, экономикалык, маданий укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу. Ошондой эле бул бийликтин бөлүнүшүнө негизделген укуктук мамлекет учурунда гана толук мүмкүн болот. Демократиянын жана укуктук мамлекеттин дагы бир принциби бул мыйзам алдында жарандардын теңдиги. Ошондой эле саясий атаандаштык жана плюрализм демократиялык принциптин бири болуп эсептелет. Бийликке умтулган көптөгөн партиялар өздөрүнүн ар түрдүү программалары жана максаттары менен чыгышат. Мына силер азыр деле мисалы шайлоолорду мындай угуп жүрөсүңөр. Мисалы силер азыр шайлоочу боло албайсыңар, себеби азыр силердин жашыңар ага жете элек. Анан силер толук эмес жаран болуп да эсептелесиңер. Шайлоо тууралуу атайын мыйзамдарга ылайык иштеген партиялар эркин, мезгилдүү, жалпы жана жашыруун шайлоолордун жыйынтыгында мамлекеттик жогорку бийликте бирин бири алмаштырып турат. Ошондой эле маалымдуулук принципти карап көрсөк, демократиялык алмаштыргыч шарты бар. Ар бир адам өз оюн айтууга жана өзгөчө көз караш үчүн куугунтукка алынбашы керек. Ошондой эле массалык маалымат каражаттары өкмөттүк цензурадан эркин болот. Чыдамкайлык принциби бул аң сезимдүү прагматизм, кызматташтык жана компромисс демократиянын негизги принциптерине кирет. Ошондой эле демократтык принциптер өтө эле баягы көп. Демократиялык принциптердин баардыгы ишке ашкан бир да өлкө жок азырынча. Мисалы Кыргызстандын саясий режимин карап көрсөк, бул конституция боюнча, Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча биздин мамлекеттин башчысы катары президент турат, элдик добуш менен шайланат. Ошондой эле 3 бийлик өкүм сүрөт. Азыркы учурда дагы мыйзам чыгаруу бийлиги бул жогорку кеңеш, аткаруу бийлиги өкмөт, бул сот бийлиги конституциялык сот, жогорку сот, областтык, райондук деп бөлүнүп кетет. Эгерде биз мамлекеттик бийликтерге дагы токтоло кетсек, мамлекеттик бийлик 3 бутакка бөлүнөт: мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот. Мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлү болуп Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши болуп эсептелет. Жогорку кеңештин негизги милдеттери өкмөттүн курамын түзүүдөн тышкары мыйзам чыгаруу жана бюджетти кароо жана бекитүү болуп саналат. Конституция тарабынан берилген башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат. Аткаруу бийлиги Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана ага баш ийген министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялар кирет. Бул бийликтин негизги милдети кабыл алынган мыйзам актыларынын негизинде республиканын өнөр жайын, айыл чарбасын, социалдык жана маданий турмушун жана башка көптөгөн тармактарды башкара алат. Сот бийлигинин өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор менен иш алып барат. Соттордун башкы милдеттери сот адилеттигин ишке ашырат, конституцияны жана мыйзамдарды коргойт, мамлекеттердик уюмдарды, жарандардын ишкана мамилелеринин ортосунда ар кандай талаш маселелерди мыйзам чегинде чечип бере алышат. Мына ушундай негизги 3 бийлик бар. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциясынын 1 беренесинин 3-4 пункттарында Кыргыз Республикасынын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин бирден бир туткасы. Эл өз бийлигин түздөн түз ошондой эле мамлекеттик органдар аркылуу Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлөт деп көрсөтүлгөн. Буларды биз абдан так билүүбүз аябай шарт, себеби ар бир жаран өз конституциябызда жазылган баягы негизги мыйзамдарды билүүбүз негизгиси.
Элдин мамлекеттик бийликти түздөн түз жүргүзүшүнүн 3 негизги формасы бар. Бул биринчи жалпы эл тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин шайланышы, экинчи жалпы эл тарабынан Кыргыз Республикасынын президентинин шайланышы, үчүнчү Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана мамлекеттик турмуштун башка маанилүү маселелерин референдумга, мисалы референдум деген бул жалпы элдик добуш болуп эсептелет, референдумга коюлуп чечилүү мүмкүндүгү. Мына биз темабызды башында жарандык деген сөз менен баштаганбыз. Демек, карап отурсак, сабагыбыздын башынан бери ар бир жаран бул атуу болуп эсептелет. Мисалы, биз Кыргыз Республикасынын жараны болуп, Кыргыз Республикасынын Конституциясы негизги биздин мыйзам топтому болгондуктан ушул Конституцияга баш ийип жашап келеткенбиз. Жана сабакты бүтүрүп жатып дагы мен ушул жарандык укук деген эмне, жарандык кандай укуктарыбыз бар экенин бир аз токтоло кетейин. Жарандык укук жана жарандык укук мамилелеринин катышуучулары булар укуктук бул тармагын маанилүүлүгү боюнча эркин, то есть экинчи конституция деп коюшат. Анткени жарандык укук жашоодо боло турган көптөгөн мамилелерди жөнгө салат. Мисалы, кандай гана адам болбосун бул укуктун катышуучусу болот жана андан четтеп кетүү мүмкүн эмес. Себеби мындай да, ар бир мамлекеттин өзүнүн тиешелүү мыйзамдары бар. Ошол тиешелүү мыйзамдарды биз дагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын мыйзамдарына ылайык баардык укуктарды аткарышыбыз керек. Мисалы, жарандык укуктун негизги ченемдик булагы болуп, бул Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын жарандык кодекси эсептелет. Бул кодексте жарандык укуктарды жүзөгө ашыруунун чектери белгиленген жана жарандар менен юридикалык жактар тарабынан башка адамга зыян келтирүү максатында жасалган аракеттерге, ошондой эле укугун кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбейт. Жарандык укукта конкуренцияны, атаандаштыкты чектөө же болбосо өзүнүн рыноктогу үстөмдүк абалын кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбейт. Кандайдыр бир, эгерде мисалы биз мисалы кандайдыр бир өзүбүз ишкерлик менен кандайдыр бир же болбосо бир өзүбүздүн бир план иштерибиз болсо, ошону аткарууга дагы эч ким чектөө кое албайт экен да. Себеби, конечно, бул жакта чектөөлөр бар, бирок бул мыйзам чегинде чектөөлөр менен каралган. Бул талаптар сакталбаган учурда сот мындай адамга тиешелүү укуктарды коргоодон баш тартышы мүмкүн. Мына ушундай биздин жарандык укуктарыбыз бар экен. Мына балдар, биз бүгүнкү сабакта ушул жаран, бийлик жана демократия деген түшүнүктөргө ээ болууга аракет кылдык. Эми силер өзүңөр дагы ушул өтүлгөн темаларды дагы карап, дагы салыштырып, дагы газета, журнал, коомчулук дагы жаңылыктарды көрүп, өзүңөрдүн билимиңерди дагы бекемдесеңер болот. Себеби азыр бизде маалымат каражаттары абдан көп, интернет ресурстарынан карасаңар болот. Эгерде дагы өзүңөргө кызыктырган дагы суроолор болсо, биз менен байланышып дагы суроолорду берсеңер болот. Ал эми мен силерге тапшырманы бере кетейин. Бул терминдерди окуп чыгып эсиңерге тутуп жаттап алууга аракет жасагыла. Өзүңөргө тиешелүү болгон милдет, жоопкерчилик жана укугуңарды дагы жазып дептерге түшүрүп койсоңор болот. Себеби силер азыр толук эмес жаран болсоңор дагы тиешелүү милдетиңер, жоопкерчилигиңер жана укугуңар бар. Кайсы жерде, кайсы коомчулукта кандай милдет, кандай жоопкерчилик, кандай укугуңар бар экенин дагы силер так билишиңер абдан зарыл болот. Анда эмесе сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла, кийинки сабагыбыздан чейин.